Бардык адамдар жашоосун бактылуу жана сулуу кылган экинчи жарымы, чыныгы сүйүүсү жөнүндө кыялданышат. Бирок ошол кайталангыс адам бар экендиги жөнүндө идея биздин башыбызга кайдан келди? Жана аны чынында эле жолуктурууга мүмкүнбү? Бардыгы Платондон башталган. Ал өзүнүн Пир диалогунда бир кездерде ар бир адамдын 4төн буту жана колу, ошондой эле 2ден бети болгондугун айткан. Бирок мындай адамдар кудайларга коркунуч жараткан. Ошондо Зевс көпкө ойлонбой аларды 2ге бөлүүнү чечет. Ошондон бери бактысыз, 2 колдуу, 2 буттуу жана бир беттүү адамдар бири-бирине байлангандыктын, жакындыктын жана сүйүүнүн керемет сезимин башынан өткөрүү үчүн өзүнүн жан дүйнөсүнө туура келген адамын издеп келет. Тигил же бул нуктагы окшош идеялар ар кандай диний окууларда да кездешет. Бирок буга берилген илимий, кичине болсо да негиздеме барбы? Эгерде эволюциянын теориясына кайрылсак, эч кандай экинчи жарым табият тарабынан каралган эмес. Моногамия дароо эле пайда болгон эмес. Болжолдуу түрдө австралопитектер, ардипитектердин мурдагы муундарында болгон. Мейли, жан дүйнөсү бар адамдар бар дейли, бирок аны кезиктирүү мүмкүнчүлүгү канчалык? 2010-жылы Улуу Британиялык математик Питер Бакус ушул суроонун айланасында ой жүгүрткөн. Ал бойдок болгондуктан канча айым анын потенциалдуу жубайы болушу мүмкүн экенин эсептөөнү чечкен. Ал чоң суроолордон баштап, акырындап майда суроолорго өтө баштаган. Канча аял мага жакын жерде жашайт? Алардын канчасы мага жашы боюнча туура келет? Алардын канча бөлүгү азыр эч ким менен мамиледе эмес? Алардын канчасы жогорку билимдүү? Алардын канчасы жагымдуу? Алардын канча бөлүгү мени жагымдуу деп эсептейт? Алардын канчасы менен мен жашап кетмекмин? Жыйынтыгында Питерге Лондондогу бардык аялдардын ичинен 26 гана селки туура келмек. Ошентсе да, алардын ичинде дал ошонун болгондугу факт эмес. Себеби жан биргең сени кайсы гана жерде болбосун, керек болсо жердин башка тарабында да күтүүсү мүмкүн. Рэндалл Монро аны практика жолуктуруу мүмкүнчүлүктөрүн аныктагысы келген. Ал таяныч чекити катары мындай тезисти алган. Ар биринде кайталангыс жакын байланыш бар. Аны көзүнө карап билүүгө болот. Монро өлгөндөрдү эсептөө идеясынан дароо эле баш тарткан. Мындай учурда бирөөлөрдүн жарымынын 90% өлүктөр болушмак. Ошондой эле төрөлө электерди да эсептебөө чечими кабыл алынган. Монро жакын байланышы барлар бир убакта жашашат. Ал эми алардын жашындагы максималдуу айырмасы 2 жаш деп эсептеген. Мындай чектөө менен көпчүлүктүн 1,5 миллиардка жакын теңи болушу мүмкүн. Бирок, биринчиден, бул жерде жынысы эске алынбайт. Экинчиден, көрүү байланышы керек. Катардагы адам көзү менен бир күндө 1000 бейтааныш адамдар менен жолугат. Бул өтө болжолдуу сан. Эгерде алардын 10% ага жашы боюнча туура келсе, анда ал өзүнүн жашоосунда анын тагдыры болуп калышы мүмкүн болгон 50 000 адамга көзү менен жолугат. Бирок ар биринин потенциалдуу жакын байланышы 1,5 миллиард. Башкача айтканда, өмүр боюнча экинчи жарымын табуу мүмкүнчүлүгү 10 000-дин бирин түзөт, андан көп эмес. Эгер бизге технологиялар жардамга келе турган болсо, башкача айтканда, жумасына 7 күн, күнүнө 8 саат веб-камера аркылуу бири-бирине кароого мүмкүн болгон таанышуу үчүн тиркемени пайдаланып, ошол эле учурда 2 секунд ичинде чечим кабыл алса, 2-10 жылдыкта теңин табуу мүмкүнчүлүгү жакшы жогорулαμак. Бирок, качан иштеш керек? А жашоочу? Жыйынтыктап айтканда, экинчи теңин жолуктуруу мүмкүн эмес. Монронун эсеби боюнча 10 000-дин бири гана болбосо. Бирок эч ким процессте бир бүтүндүктүн 2,5 боло албайт деп айта албайт. Жүрөгүң менен гана эмес, ошондой эле акылың менен да тандап алган реалдуу адам менен мамиле куруу кыялдагы адамды өмүр бою издеп жүргөнгө караганда алда канча кызыктуураак. Сүйүү жана камкордук бул адамдарды жакындатат. Сенин өзүңдүн өнөктөшүңдү 10 жылдан кийин караганда, ал сенин чыныгы жарымың экендигин туясың.